Аманбек Медетовдун Туулган жер турпаты аттуу ырлар жинагы 4 бөлүктөн турат. Ага Туулган жер, бала, арноо ырлары жана жан дүйнөсүнөн чыккан тандалма чыгармалары камтылган. Китеп 1000 нускада басылып чыккан. Ырлар жинагы менен катар эле балдар үчүн Алтын уя аттуу китеби дагы жарыкка чыкты. Аманбек Медетов чыгармаларында ырдын көркөм мазмунуна өз оюн түшүнүктүү баяндап жеткиликтүү бергенге аракет кылган. Ошол эле жөнөкөй саптарда жүрөккө жете турган таасирдүү сөздөр дагы камтылган. Ушундай бир жакшы жүрөк толкуткан ырларды жазса, анан мун ырларынан эстелик деген ыры сырга жанына оон чыкты. Окуп жүргөндө эле оон чыкты бул студент кезинде. Өз абдан ушундай жүрөгү назик, эми акындардын багы жүрөгү назик болот да. Амантай өзү ушундай жүрөгү назик. Бирөөгө бир катып айтпаган, бирөөгө бир жамандык каалабаган, ушунчалык адамда жакшы адам. Акындын чыгармачылык кечесине кыргыз эл мугалими Бектур Исаков дагы катышты. Ал өзгөчө балдар үчүн жазылган чыгармаларына токтолуп, мектеп программасына киргизүү керектигин билдирди. Ушундай кылып китептерди биздин балдар суусап турат окуш керек. Мен муну окуу китептерине кийлейин деп чечтим. Мунундай балдарга жатып, жүрөгүнө жеткен, окуганда таасир эткен сен ушундай чыгармалар жаратсың, айнан иним. Көп жаша. Көрдүңбү? Ушундай чыгарманы жаратсың. Сен мындан ары балдар жазуучусу болосуң. Автордун чыгармаларынан лирикалуу саптарды көп кезиктирүүгө болот. Акындын ырларында өзгөчө адамдын жан дүйнөсүн, сезимин чагылдырууга басым жасалган. Адамзат бүт бардык нерсеге жеткен менен, асманга колубуз жеткен менен, техниканын илимден өнүккөн менен адамдын жан дүйнөсүн билиш кыйын деген неме менен башталат да, атайын бир эки куплет менен. Ошо адамдын жан дүйнөсү жамандык, жакшылык менен, жакшылык ак менен каранын кагылышы, ушундай жашоодо өйдө ылдыйшылып жашоо турмуш жөнүндө адамдын жан дүйнөсүндө кыскасы өзүмдүн ички сезимдеримди берген да. Жашоо турмуш, жан дүйнө. Аманбек Медетов бир гана ыр жазуу менен чектелбестен шериктеш өлкөлөрдүн акын жазуучуларынын чыгармаларындагы которуу менен алектенип келет. Ал украин жазуучусу Григорий Цеченниктин Климка аттуу чыгармасын которуп, жарыкка чыгарган. Котормочулукка да көп көңүл бурдум. Белгилүү орус акындарынын эстирелдерин, жомокторун котордум. Казак акыны Кусман Егисиновдун ырларын котордум. Анан кийин украин жазуучу Григорий Цеченниктин Климка повестин которуп чыгардым. Аманбек Медетов журналисттик кесипти дагы аркалаган. Ал Кыргыз ССРнин мамлекеттик телекөрсөтүү жана радио уктуруу комитетинин жаштар редакциясында кабарчы, редактор жана ага редактор болуп көп жыл эмгектенген. Айжамал Байырбек кызы, Кайнар Ормонов, Талас району. Алтын уям эми бир көрүп, анан өтсөм арман жок эле.